Бизге Италияны тузу буйруп, биз Италияны буйруп, биз Италияга келип калдык. Эң чоң дүйнөдө картинный галерея. Мына мондай кичинекей коробкадан баштап, бул жерде көрсөтүп койсоңор, биздин компания Silkway Service. Киргиз партнер Silkway. Алчка көз кармашып чогуу жүргөнүбүзгө 30 жыл болду. Биздин кызматтын аты курьердик жеткирүү деп коет. Бул карго эмес, бул коммерческий грузка никакого отношения не имеет. Европадан импортировать этчет Италияга, Италиядан экспортировать этчет бүт дүйнө жүзүнө. Итальянская традиция күндө эртең менен келгендер барды. Биздин компаниянын эң негизги максаты онлайн буйртманы жана курьердик жеткирүү, тез жеткирүү. 12 жыл окуду балам. 1 евро төлөгөн жокпуз. Италияга барсак, кандай шарттар бар, кандай Бияка уже легалдуу Кыргызстандан келе турчу жолду жазабыз. биздин мекендештер келебиз десе, келгиле, биз бул жердебиз, тозо алабыз. Биздин карыларды караган адамдарды деп, булар аябай бул эмгекти сыйлашат. Ошо балдарыбыздын маанайын көтөрүп, бүгүн кичинекей иш-чара өткөрүп жатабыз. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Жылына 25 миллион турист келчү. Андан сырткары өзгөчө тарыхка бай болгон дүйнө жүзүндөгү эң чыгармачыл кишилер, ошол эле Леонардо да Винчи, андан сырткары Микеланджелодун чыгармачылык элгүүлөрү ушул жерде тартылган эң чоң Европанын ортосундагы болгон Италиянын Флоренция шаарындабыз. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз Италиядагы кыргыз диаспорасынын активдүү мүчөсү жеке ишкер Калыбек мырза жана коомдук ишмер Алтынай Акиловдордун үлгүлүү үй-бүлө тууралуу көрсөтүүгө даярдык. Бизден алыстабаңыздар. Акилов Калыбек Оторбаевич кыргыз рыногунда биринчилерден болуп европалык деги эле дүйнөлүк маркетплейстерден онлайн буйртмаларды кардарлардын каалаган калаасына курьердик тез жеткирүү кызматын аткарган Silkway Service компаниясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. 2012 жылдан берки өз ишмердүүлүгүндө Silkway Service дүйнө жүзү боюнча жеткирүүдө, сайттардан сатып алууда кошумча нарк салыксыз 22% жеңилдетүү каралган экспорттук декларациясын жүргүзүп келе жаткан жаңы стартап. Белгилүү бренд өндүрүүчүлөргө адистештирилген Марко Галарди Silkway Service компаниясынын Италиядагы расмий өнөктөшү болсо, Кыргызстандагы расмий өнөктөшү Айбек Сарыкулов баштаган UBS Post. Калыбек Акилов 1972 жылы Нарын шаарында 50 жылдан ашык ревизор болуп эмгектенген Оторбай Акилов менен Жеңишкүл Мукашеванын үй-бүлөсүндө төрөлгөн. 11 бир туугандын 5-си. 1989 жылы Валерий Чкалов атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. 1994 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетин аяктаган. Кесиптик жолун кеминде укук коргоо органдарынан баштаган. Хоббиси аудио китептер жана футбол. Silkway Service Италиядагы кыргыз диаспорасы, тагыраагы Болоньянын активисттери менен Кыргызстандагы жетим балдар үйүнө жөнөтүлчү гуманитардык жардамдардын каттамаралык көпүрөсү. 1993 жылы Абдыкадырова Алтынай Дүйшөнаконовна менен баш кошкон. Алтынай Акилова Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасына караштуу миграция боюнча кеңештин коомдук өкүлү. Италиядагы Бирге ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер. Айпери жана Айдар аттуу уул кыздын ардактуу ата-энеси. 2000 жылдар келгенбиз. Алчка көз кармашып чогуу жүргөнүбүзгө 30 жыл болду. Быйыл 30 жыл болот, 20 июнда. Школдон бери эле көз. Университетте үйлөнүп алганбыз. Сиз 21 жашыңызда. Мен 21-де. 19-да. 19-га толек болчу Алчка да. Жакшы үйлөнүп алганбыз. Ошол үчүн кызыбыз азыр 27-де, уулубуз 21-де.
кызыбыз быйыл дипломун жактап азыр мына бүтүп аткан убагы. Болонский университеттин техника мода деген факультетинде бүтүп атат. Улус Анконанын Марке деген университетинде студент. Быйыл 2-нчи курсту бүтүп атат. Политехнический университет, студенты, факультет биотехнологий. Акилов Айдар. Ай кылып ата үчүн мамасын эме алтын ай пери, айдар деп. Алар. А бул Италияга келүүнүн себептери кандай болуп калды сиздики? Эмне себептен келип калдыңыз? Эми белгилүү деңизчи, баягы мигрант катары келдиңиздер башында. Бирок эмне үчүн Италия? Себеби ар бир ата-эне, ар бир адам балдардын келечегин ойлойт туурабы? Анан биздин союз таркагандан кийин границалар ачылды да. Кыргыздар Америкага кете баштады, Лондонго кетишти. Азыр көрүп атпайсызбы силер көрсөтүп аткан Германияда, Японияда туурабы? Бизге Италиянын тузу буйруп, биз Италияга келип калдык. Биз именно Италия деп эметкен эмеспиз, ушунтип тузу буйруп калды Италиянын. Италия жөнүндө биз бир да жаман сөз айта албайбыз. Биякта балдарыбыз чоңойду. Балдары кызыбыз даже биздин ошо региондун диалекти менен сүйлөшөт, бияктан чоңоюп калды да. Уулумду 1-класс школуна алып келип атканда биз айтып бербедимби жана канча тозолганчы. Бүт класс чыгып, шариктерди илип коюптур. Анан биз ойлодук да майрам болуп атабы. Эмне, мы попали деп ойлодум да. Көрсө, мен баламды тоскону директор школы, мектептин директору, завуч, Балдарды тизип, бүт тизилип, анан мен уулумду күтүп атыптыр. Добро пожаловать Айдар деп итальянча жазып коюптур. Анан кол чаап тосуп алды да. 1-класска келгенде. Бияк Италия келгендечи. Анан балдарымды ушинтип тосуп алып атса, ушинтип окутуп атса, мына биздин көрөрмандарга, кыргызстандыктар айтып кетсе болот. Ушунча 12 жыл окуду балам. 1 евро төлөгөн жокпуз да. Бүт мамлекет төлөп берет, мамлекет окутат, мамлекет алып келет, автобуспен алып кетет. Питаниясы менен начальный школа ошондой да. Анан биз Италия жөнүндө бир да жаман сөз айта албайбыз, только рахмат дейбиз Италияга. Азыр да ошо Италияда биз өзүбүздүн ишканабызды иштетип, кызмат көрсөтүп жатабыз. Алтышка всегда мечтала, наверное, Париж деп жана. Вот мен сетимес, мен сенкисине койсун, кетебиз деп. Ну, может, мечтает, ну, конечно. Мечтать не вредно. Мечтать не вредно, да. Анан Алтышка өзү Икардап коет, бул психология жанат. А мен Атлантында. Анан Алтышка вперед да. Вот она сказала, надо добиваться, да? Анан Алтышканын планды коюп коюптур да, вот кетиш керек деп. биздин ой тилектерибиз балдар жакшы образование алып, благоприятный жакшы климатта өсүп, жакшыраак, чоңураак шарттар, жакшыраак возможностьтор болот деп. Булардын жашоо шарты биздикинен башкача, биздикинен айырмалашып турат. Менталитети башка. Башында кичине оор эле болду бизге. Бирок бат эле үйрөнүп кеттик. Биз кыргыздар аябай жөндөмдүү турбайбызбы? Каяка барбасак бир нерсени бат алып кетет экен. Биз тилге дагы, ишке дагы. Биякта кыргыздарды айтып кетсек, кыргыз биздин мекендештердин мындай репутациясы жакшы да. Жумуш берүүчүлөр баары биздин кыздардан деле, кийин эжелерден деле угасыз го. Жумушка орногондо Кыргызстандан сендей болгон тааныштарың, подругаларың барбы деп, ошолорду эметишет да. Калып көз келип, анан балдарды алып келдик. Фундамент жасап, балдарга окуу шартын, жашоо шартын бүт түзүп, квартира алдык.
балдарды окуу жайын сүйлөштүрүп, Кудай буйрса, ошол эми бак бир жерден гүлдөйт дегенде ошол жактан бутузга туруп. Биз азыр Тоскананын Флоренция шаарындабыз. Административно-областной центр, эң Италиянын бай областтарынын биринин столицасы Флоренция. Биз Флоренциядабыз. Флоренцияда биздин кыргыздардан канча болжолдуу түрдө канча адам жашайт? Сиздин билишиңизге карап. Мен билгенден бир где-то 20-га жетпегенде киши жашайт, аз эле. Биздин мекендештер Италиянын югунда, юг жакта, Наполи, Кампания регионунда, түштүктө. Бардыгы где-то бир 10 миңдей кыргыздар бар биякта. Ошолордун где-то бир 3,5 миңи түштүктө. Сардиния аралында буюрса силер ошол жака барат экенсиңер иш сапары менен. Италиянын калган региондорунда ошо где-то баш аягы бир 10 миңдей кыргыз бар экен. Италияга келгенде эми башка өлкө, менталитет башка, тилди билбегенден башында кичине кыйналдык, ары бери быштык. Анан кийин туризмге иштеп кеттим. 2010-жылы российский эң чоң туроператор Пак-группта менеджер болуп, бул компанияда 13 жыл иштедим. 13 жылдан бери, пока еще контракты дагы бар, продолжается. Мен билгенден ошо кыргыз кыздардан мен подруга Маселя экөөбүз ушул туризмде иштептирбиз. Миңдеген туристтер келди. Биз ошо баягы тилектерибиз, ойлорубуз биздин кыргыздар дагы келип, ушинтип эл көргөндү көрүп, Европанын ушунчалык бай мекендештер да көрсөкөн деген ушундай тилектерим бар болчу. Постоянно ушуну ойлойбуз. Биздин кыргызстандардыктар дагы келип көрүп, Флоренция, Милан, Рим, Венецияларды кыдырып кетсе деп ойлочубуз. Буюрса кыялдан чыгыс. Сиздин ишмердүүлүгүңүздө Кыргызстандан келген туристтер болдубу? Болду. Кыргызстандан келген туристтер болду. Казахстандан көбүнчөсү, поскольку бул российская компания, российская орустар, конечно, биз орустар менен иштедик. Флоренциянын эң центринда, Флоренциянын жүрөгү деп айтсак болот, кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре деп по-итальянски звучит. Бул чүркөө 13-кылымда салынып баштаган, биринчи таш салынган. 300 жылдай, 3 кылымдай бул собор курулган, кооздолгон. Европанын болгон эң даңктуу, эң бай үй бүлөлөрү, аристократический семьялар, династиялар бул соборго өзүнүн салымын кошкон. Медичи династиянын заказы менен салынган собор. Соборго Италиянын, Европанын эң лучший архитекторлору, строительдери чакырылган. Биз жумушка шартка жараша келип турабыз. Флоренцияны жыл сайын, Венецияны 30 миллион турист каттаса, Флоренцияны 25 миллион турист каттайт. Тоскананы. Флоренцияны өзүңөр көп алып турасыңар. Дүйнө жүзүнүн бүт элдери жакшы көрөт. Келишет, эс алышат. Бизде убакыт болгондо колдонуп жакындыгыбызга байланыштуу келип турабыз.
Бизге окшогон кыргыздар келгенде. Бир жыл болду. Бир жыл болуп кетти. Биздин сый урматтуу конокторубуз келгенде ошо Флоренцияга барабыз, Болонияга барабыз, Венецияга барабыз. Сан-Марино, Рим Римини. алысыраак, Сан-Маринога барабыз. Сан-Марино бул Италиянын эң центринде кичинекей государство. Италияда да ошондой бизнестер көп. Ресторан болобу, башка сектор болобу, атасы, баласы, кызы, аял болуп иштей берет. Ар бир башка, да. Семьянын ар бир үй-бүлөнүн секреттери болот. Ошону атадан балага өткөрүп берет, өздөрүнүн секреттерин. Ошону менен булар сыймыктанып, өздөрүнүн секреттери менен башкалар менен бөлүшпөй айырмаланып турушат. Булар аябай толеранттуу калп болот. Жана нарасабай или башка по цвету глаз, по деген цвету кожи деген, по разрезу глаз деген буларда жок да. Бар эми, бирок аз. Ош эң биринчи по климат, жумуш телемес болуш керек. Ал деле Кудай шүгүр жакшы жүрүп атат. Бирок ошол биринчи факторлордун бири ушул бизге кылган мамилесинен болуш керек дейм да. Иностранецке кылган адамгерчиликтүүлүгү ошо менен тартат болуш керек деп ойлойм мен. Кандай бизнес түспөсөң дагы сени менен если өзүңдү экинчи, үчүнчү сорт адам катары сезсең, анда может биз биякта эле калмак эмеспиз. Биз да законду бузбай. Итальян законуна баш ийип, Итальян законун бузбай, налогун төлөп, деметип атсак алар деле көрүп атат да биздин үй-бүлөбүздү, биздин бүт кыргыздарды, негизи кыргыздарды булар айтып атат, не криминогенная, жакшы нация, закондорду сыйлашат. Итальян бул обществосу интегрированы, жакшы интегрировать этип кетилген, ичине кирип, законду сыйлап, акырындан өзүнүн окуаты кылып атышат депчи. Булар көрүп атат да. Жакшы шарттарды бизнес менен алектергендерге жакшы шарттар түзүп берет. Кичинекей предприятиелерге, кичинекей ишканаларга, налогтордон жаштардын ишканаларына льготный период кылып 5 лет обычно дают. Династия Медичинин коллекциясын шаарга мен өзүмдүн өлкөмө деп ушул эң последняя наследница 1757 жылы таштап кеткен. Мен элиме, мен шаарыма бир дагы полотно ордунан жылбаш керек деп Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичеллилердин картиналарын таштап кеткен. Могу картина галереяда. А биз болсо азыр Золотой мостто турабыз. Золотой мост бул Европанын эң белгилүү көпүрөлөрүнөн. Почему Золотой мост? Потому что бул Золотой мосттун справа, оң жагында, сол жагында Флоренциянын эң белгилүү ювелирный магазиндери бар. Ошон үчүн Золотой мост деп айтат. Үстү-үстө коридор Вазари. Коридор Вазари бул коридор был спроектирован архитектором Вазари, который соединяет картинную галерею и палаццо Дворец Питти. Дворец Питти огромнейший дворец, эң чоң дворец Европанын Версальдарына, европейский Версаль, итальянский Версаль, Медичинин дворец болгон. Ошол Вазари картина галерея менен Дворец Питтини могу коридор менен соединять этип койгон, Арнонун үстүнөн. Мурун бул жерде балык саткан, эт саткандардын кичинекей дүкөндөр болгон да. Анан момундай ысыкта жайында жыттанып кетет. Анан Медичилер мындай эме чыгарганда мен силерге акча берем, бул посттон шаардын көркүн бузбай, башка жерге барыңыздар деп ювелирлердин баарын бияка чакырып ошол дүкөндөр. Ошондон бери бул дүкөн ушул көпүрөнү Золотой мост деп айтылып калган, аталып калган.
Италияга кантип барсак, кандай шарттар бар, кандай возможностьтар бар, кандай перспективалар бар дейт. Бирок эми Италияда эң биринчиден бул ар бир биздин мекендештин легальный статусу. Бул эң негизгиси легальный статус. Вид на жительствону алган жылдан жылга чоң маселе болуп баратат, тяжелый процедура болуп баратат. Бери эле жагы бир 10 миңдей кыргыз бар, биздин мекендештер. Ошонун жарым эле легальный вид на жительствосу бар го. Алардын көбүнчөлөрүнүн Кыргызстанга баргыдай шарттар жок. Бияктан Италиядан чыгып кетсе, баягы кайра келе албай калат деп. Ошол биздин мекендештердин эң чоң көйгөйү ошол. Булардын биздин мекендештердин легальный статусу. Ошол маселе. Биздин мекендешибиздин апасы каза болуп калганда бара албай калды деп. Андайлар болгон, бир туугандары кайтыш болгондо бара албай калгандар бар. Бул эң чоң биздин мекендештердин чоң маселеси. Пенсия маселеси, водительский праванын маселеси, пособиялардын маселеси. Ошо элекилүү катары биз каттарды, иш-чараларды азыр алып барып атабыз. Эми буюрса биздин Жогорку Кеңеш менен Кыргызстан менен Италия менен макулдаштыктар, соглашениялар, двусторонние соглашениялар подписывать этилсе, Ал катта кыскача эмне деп жазылган? Биз каттарда Италиядагы мекендештерибизди ошол жыл сайын чыккан флюси мигратория практикасына киргизип, Кыргызстан менен Италиянын эки өлкөнүн ортосунда соглашение подписывать этип, биздин жарандардын статусун легалдаштыруу. Бул эң биринчи маселе. Ошол Мен чакырып кетет элем, биздин мекендештер келердин астында туура маалымат алып, алдамчы жаман жолго түшүп албай, маалыматты туура алып, текшерип, тыйын тыпырын аллатып ийбей, даярданып келсе жакшы да. Мен Италияны кызганган жокмун. Келсин, пожалуйста. Италия миллион башка калктарды батырып жүрөт. Биздин бир 2-3 миң кыргыз батпай калмак белек. Келсин, бирок ошондо дагы туура келсе деген, туура жолун азыркы кыздар кылып аткан жумуш, алтын айга кылып аткан жумуш мындай кылып атабыз да. Биринчи этапта биз биякта жүргөн документи жок кыргыздардын документин тууралап алсак, жолун салып алсак, анан тияктан Кыргызстандан биякка келгенге жол сала баштайбыз да. Легалдуу, нелегалдуу жолдор толтура. Бирөөсү айтат, мынча бере кал, мен жеткирип берем, мен документиңди жасап берем дегендер толтура да. Любой мамлекетте бар, туурабы? Америкадагы деле жиберем деп тыйын алат, Лондонго дегендер деле бар. Андайлар толтура. Биз азыр биринчи этапта бияктагы кыргыздар, документ жок кыргыздардын легализация кылып туруп, анан биякка уже легалдуу Кыргызстандан келе турчу жолду жасайбыз. Ошондо совместно биздин МИД менен, биздин диаспоралар менен кошо жол салалы деген оюбуз бар да. Мен ошого чакырып кетет элем да. Шашып-пушуп барып эле биздин мондай сладкая жизньди көрүп туруп, анан тыйындарын барып бирөөгө карматып койбосун деген сөз да. Кимге кайрылыш керек? Биз ошол официальный фирма жок да азыр. Бирок азыр биз ошо жол салып атабыз. Жол түзүлүп атат азыр. Ошо жол түзүлгөндө официалдуу биз информация берилет. Через МИД болобу, через диаспора болобу, через силердин канал аркылуу болот да, например. Ошого кичине чыдап жол салынып атат, чын эле даярданып атат. Өзүңөр билесиңер да, Лондонго клубника терип кеткенде эле жол салынбадыбы? Бул деген бул жөн эле жол эмес, бул аябай чоң жол салышты. Биз деле ошондой азыр Сардиния, биздин зона ошондой жолдорду издеп атабыз. Буйса табылат. Кандай жумуш биякта ылайыктырууга? Мындай да, Италия это Европа, негизи это старейшая нация да. Здесь 20-25 жылдын ичинде, оказывается, будет пенсионеров 350 миллионов пенсионеров болот экен. Азыр 500 миллион да население да. Ошондо
Bu жақта отырған bu столдогу кишилер 20-25 жылында уже пенсияға шығып 70-80-ге шығып қалат екен да, көбінше итальянецтерше. Ошондо европейцы будут 350 миллионов пенсионеров. Ошо сферага мен да бир чакырып кетет элем. Бул медсестра ошо тарапта кыздар окуса. Менин оюм боюнча, да? Пайдалуу да. Бул деген итальянцы бул кесипти считает очень благородный труд деп. Биздин карыларды караган адамдарды деп булар аябай бул эмгекти сыйлашат. Аябай сыйлашат. Биринчи буларга привилегия берет, жана кемпир абышкаларды караган биздин жарандарга привилегия аябай көп. Ошолорго приоритет берилет, и ценят их. Баалайт да, ошонун эмгегинчи рахмат деп турат. Аякта курнамыстын кереги жок, мен кемпир бага атам депчи. Бул кемпир бага атып келген деген сөз туура эмес сөз деп ойлойм. Булар баалайт, билет и привилегия берет аябай. Ошолордун орточо айлык акысы канча? Бул жолдучу. 1000ден 1200. Бирок ошо 1200 булар чөнтөгүндө таптаза калат да. Себеби аякта расход жок. Ошолор менен кошо жашайт. Ошолор менен кошо тамак ичет. Айтып атпаймынбы, 20-25 жылында бул площадьта отурган кишилердин 350 миллиону будут пенсионеры. Аларды караш керек, Аларды караш керек. Анан бүт эле экономист, анан юрист темшиги жоктор анда кел ошондой керектүү специалисттерди окуйлу, кыздарды окуталы, медучилищени ачалы, көбүрөөк да итальянский окутсун, ошондон английский окутсун. Бирок ошо эмгекке даяр болуш керек. Биздин кийинки кадам Монтеконтини термадан Интерпорта Тоскана централиде жайгашкан Прата шаарына багыт болду. Аналогсыз эң ири бизнес борбор, карго, брокердик жана курьердик конторалар орун алган бул стерилдүү аймак атайын өтмөк картасы менен чектелген. Сиздер көрүп турган бул Silkway сервистин бир филиалы. Негизги склад Миланда жайгашкан. Складка келген дүйнөлүк бренддеги кийим-кечектен баштап буюм-тайым, ичимдиктер чогултулуп, атайын пакеттерге салынып, коштоочу документтери даярдалып, кара жол, деңиз жана аба жолдору аркылуу дүйнөнүн бүткүл чекиттерине чейин жеткирилип берилет. Мисалы, ароматизаторлор Сингапурга, жиптер Португалияга, Италиянын ичине рулондор, Францияга обойлор, винолор Марсельге, тиричилик техникалар, жер семирткичтер, чийки заттар жана башкалар жеткирилет. Биздин складка кош келипсиздер. Кичине түшүндүрмө берип кетейин, урматтуу көрүүчүлөр. Мына мондай кичинекей коробкадан баштап, бул жерде көрсөтүп койсоңор, биздин компания Silkway Service, официальный партнер Галардинин, биздин итальянский. Кичинекей пакеттен баштап көрүп атасыздар, мына. Мындан канча эсе чоң размер коробканын баары бүт силерге кетет, биз силерге жеткирип беребиз. Мына, көрдүңөр, Bunun içinde biriyle gumnaya pomada o'jindi. Посылкаларына келет да. Анын баары тоже бир күндө чогултабыз, 5-күнү. Бир машинабыз кетет, курьерский. И бүт Болония, Римини, азыр Неаполь, юг жакта да кара эми даярдап атабыз варианттарды. Аз пока север Италия работает. Эми юг жакка кетебиз. Кичинекей складдарды ачып чоң. И силерге убагында так жеткирип турабыз. Silkway деп өзүңүздөр билесиңиздер, Silkway деген англисче которгондо бул улуу жибек жолу. Биз 2012-жылы түзүп атканда ошол биз Кыргызстан улуу жибек жолдон өтөбүз. Ошону ырымдап туруп койгом ата үчүн. Улуу жибек жолу деп. Азыр билесиздер, Кытай жаңы жолдорду салып атат Европага. Ошол биз Кыргызстанда ошонун ичине кирип атабыз. Биздин негизги максат бачым элге кызмат кылып, убагында жеткирип, удовлетворить потребности клиента биздин. Биринчи Кыргызстанга жиберилет. Казакстан, Россия, өзүңүздөр билгендей аз көрүп атасыздар. Америкага чейин кетет. Америка, Сингапур клиенттерибиз бар. Европа бүттү. Северден баштап югка чейин Европа.
Кээде заказдар келип коет, Бразилия дагы келип коет. Аяка да жеткирип коебуз, заказ келсе. Биз бүт дүйнө жүзүнө жеткире беребиз. Силер интернет магазинден заказ бересиңер. Курьерлер биздин складка алып келет галардыга. Бу терезеден өткөрүп берет. Кол коюлат. Андан ары кеттим. Өзүңүздөр көргөндөй кичинекей коробкадан баштап мына размерлерин көрсөтүп койгон. Чоң-чоң коробкалар келет. Биженден консолидация болот. Упаковкаланат, дегенде. Анан самолетко салынат. Ушулар көрдүңөрбү? Каждый мондай найлык салат. Ар бир кийимди ушундай. Ар бир. Бул азыр каяка кетет? Бул Францияга, вот этот мына Францияга кетет. Например, молар бирден келди, упаковка болот, бияктан полностью таможенный документтердин баарын дайындап туруп, жанагындай коробкаларга салынат дагы Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга, Россияга кетет. Күзгү коллекция уже отправляется осенняя коллекция. Күзгү коллекция кетип атат. Коллекция кайсыга кетет? Кай бакта жазылып атайын, туурабы? Кайсы шаарга кетет? Так, бул Грецияга. Это Грецияга кетет. Тарифтерин анан биз телефондорду беребиз. Чалып такташып алсак болот. Ал объемдан зависит, килограммдан. Келишим бада сүйлөшүп алабыз аны. Кийимдерде отдельный упаковка болуш керек да, коробкасы башкача. Да. Ал моунда үтүктөлгөн боюнча кетиш керек да. Ар бир товардын өзүнүн коробкасы болот. Анын баарын пикинг, анан пакинг деп коет. Ошон баарын кылып беребиз. Моякта да? Мына моолордун баары тең кетет да? Баары тең кетет. Коробкаларга мом салынат турабы, Упаковкалаган тоже өзүнчө бир искусство да. Мунун баары бүт. Клиентке сону жетиш керек да. Таптаза, жагын тийбей. Да, максималга кетет. Мунун баары бүт. Бунун баары упаковка болот да? Мунун баары бүт упаковкаланып, жанагындай тетигинде коробкаларга кирилет. Анан сиздерге жеткирилет. Бирден мондай аккуратно коробкаларга салынат дагы. Биздин жигиттер упаковка кылып туруп, анан аэропортко кетет. Только профессионал балдар биякта упаковка кылып, только биякта иштеген немелер кирип, уруксат алып, өздөрүнүн атайын оборудованиясы бар, өздөрүнүн технологиялары бар, өздөрүнүн ошо Ванесса, биздин самый важный куратор, биздин документтердин баарын оформление кылган бул киши азыр офиске чыгып үстүнө дагы маектешебиз. Биздин негизги максат биздин кызмат. Биздин кызматтын аты курьердик жеткирүү деп коет. Бул карго эмес, бул коммерческий грузка никакого отношения не имеет. Мындай деп койсок болот. Муну жана интернет закупка киши кылат да. Биз ошону жеткирип беребиз. Яна жанагыдай бияктагы биздин билесиңер 5-6 миң кыргыз жарандарыбыз бар. Ошолордун посылкаларын, почталарын анан жанагыдай силер тартып кеткенде гуманитарный помощьтер келет. Үйлөрүнө жиберет, ошонун баарын биз жеткирип беребиз. Биздин кызмат ушул. Негизи кызмат ушул. Бул офис. Бүгүн операторлор отурат. Автонкы бар, авианкы отдельно. Темир жолдук отдельно операторлор, брокерлер. Булар соседний офистеги коллегалар, импорт-экспортный документти автокарго менен кеткен коллегалар отурат, документтер даярдаңыздар. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, chiedo scusa di disturbo. Бул офисте бүт бухгалтерский документтин баары ушул ишиге тиешелүү, ушул кишилер биздин инвойсторду бүт документтерди даярдап берет отправкага.
1950-жылдары Нелла Галарди тарабынан негизделген компаниянын кошумча кеңселери Миланда жана Веронада да орун алган. Агым токтолгус. 2003-2014 жылдары Галарди өзүнүн филиалдык тармагын чет өлкөлөргө кеңейтип, Португалияда жана Францияда 7ден кем эмес филиалдарын ачкан. Компаниянын өнөктөштөрү дүйнө жүзүндө орун алган. Азыркы учурда Галардинин биргелешкен ээси Милан кеңсесинин директору Марко Бигали Silkway'ден эң башкы өнөктөштөрүнүн бири. ampliare i mercati anche verso un po' tutto il Middle East. Азыр биздин компаниянын партнерский сеттерин чоңойтуп атабыз. Silkway аркылуу Центральная Азия менен Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан Келген биздин жарандар мына коробкадан келгенде мына килограммы жазылат, размер жазылат. Биякта биздин компаниянын печати коюлат. Анан биякта алатучусунун данылы жазылат. Инде мына көрсөткөдө мына ушунун баары жанагыда келди да. Мына монун баары ушинтип эле салынат. Коробкага салынат. Анан бунун баары, бул жумуштун баарын жанагы балдар кылат да негизинде. Анан мындай менен салынат. Мына биякта жанагы биздин жарандардын эле кийимдери даже көрүнөт. Ушунун баары бүт салынат. Складтан упаковкаланат. Анан самолетко салып беребиз, татына кайгып. Забронировали на 26-е вылет. 25-inde самолет учса, 26-ында Бишкекке ондук коюшу мүмкүн да. Ванесса туура бүт даныларын биз даярдап берсек, Ванессада өзүнүн жумушун бат кылса, биз бир күндө жеткирген күндөр болот да, бир күндө. 3-4 күн, бирок кээде бир күндө жеткирип коебуз. Ошонун баары биз Ванесса айтып кетпедиби? Башынан бери бирибизди түшүнүп, жакшы иштеп келатабыз. Каждый өзүбүздүн отделыбызды кылып аткан жумушу так кылган үчүн результат жакшы результатка жетип, биз мындай эле кичинеден эле баштаганбыз. Азыр объемдорубуз көбөйүп, чоңоюп келди. Айбек как нас же он порекомендовал, да, ошондой да. Бияка очень распространенная эта система, рекомендациямен иштесин, только рекомендация. Сунуш демекчи, Италия бул Кооз деңиз жээги, уникалдуу тарыхый эстеликтер жана пицца менен паста гана эмес, ошондой эле кызыктуу соода. Брендтик кийимдерди жана бут кийимдерди 70%га чейин арзандатуу менен сатып алгыңыз келсе, акчаңызды үнөмдөйм десеңиз, анда биз сиздерге ишенимдүү гид болуп бере алабыз. Жогорку квалификациялуу кызматкерлер, агенттер, операторлор менен учурдагы заманбап термин байерлер курамы онлайн буйрутма менен курьердик жеткирүү тармагын кеңейтүү жана өркүндөтүү үчүн иштешет. Галарди аталышы кепилдик. Тоскоолдуксуз кызмат үчүн Silkway сервис компаниясын тандаңыз. Европа өлкөлөрүндө, башка мамлекеттерде ошого окшогон чоң комплекстер бар. Биздин клиенттер ушундай маркетплейстерден сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир жаран өзүнүн кредитный картасы менен болобу, дебетовый картасы менен сатып алат. И биз физически атайын ушул жерге келдик. Биздин модницалар, биздин клиенттер көрүп маалымат алсын маалымат алсын деген максатта. Бул жерде брендтердин атайын өкүлчүлүктөрү бар экен. Вот Michael Kors бул жерде, Boldini, Timberland, Puma, кийимгече, аксессуары, бут кийим, балдардын, детский кийимдер бар, сумкалар, айымдардын, мырзалардын кийимдери бар, спортивный кийимдер бар. Вот эң белгилүү фабрикалар, производительдер, брендтердин баарын. Бул азыркы дүкөндөрдө биз көрүп аткан бул товарлар Италиянын ар бир брендтин фабрикалардын атайын өздөрүнүн дүкөндөрү, мындайча айтканда. Туп-туура. Представительдер. Да, официальный бутиктери. Ортом жок эле? Жок, түз могу бул физический маркетплейс деп айтсак болот да. Онлайн, ошондой эле онлайн маркетплейстерден биздин клиенттер сатып алышса болот. Сатып алгандан кийин жанагындай биздин чоң складка келет. Складтан бүт грузтун баары консолидация болот. Документтерин даярдайбыз. Анан Кыргызстан, Центральная Азияга бүт жиберебиз. Buongiorno. Ставамов. Мындай жакшынакай.
Бут кийимдерди биздин айымдар заказ кыла алышат. Чемодандар бар экен. Чемодандар бар, сумкалар. Бияқта уже минус 30% башталып атат, сезонный скидкалар. Фабрика Арбер маркетплейс. Если, допустим, итальянский маркетплейстерден сатып алса, ошо 22% НДС менен алып калат. Биздин возможность бар, экспортный декларацияны толтуруп, НДС жок, минус 22% кылып жибергенге. Ошондо мисалы бул сумка азыр мисалы 199 евро болсо, 22% арзандатканда болжолдуу түрдө 150 еврого. Бул биздин сом менен 15 000 сом. 15 000 сом. Бул мисалы бул сумканы 15 000 сомго алса болот экен да. Бул мисалы таза булгары. Сертификатталган. Сөзсүз натуральный кожа. Кепилдигин беришеби булар? Кепилдик документтерин беришеби? Берет. Канча айга кепилдиги? Сертификат это гарантия. Азыр өстүрөт. Алат, еще как алат. Алгандар болсо керек да, алуучулар ала берет да. Азыр көбүнчө картарлардын буйрутмасы ушу Майкл Корс го, э? Майкл Корс, Фурла, Пинко, Nike аябай көп сурап атышат, потому что европейский Nike напрямую поставка фабрикалардан да. Сиздер көрүп турган бул Италиянын Тоскана аймагында жайгашкан аутлет комплекси. Сиздер Кыргызстандан атайын буйрутма менен дүйнөлүк брендтеги Hugo Boss, Michael Kors, Timberland, Puma, Levi's жана башка бардык брендтерден атайын буйрутма менен премиум класстагы айымдардын, мырзалардын, жаш балдардын кийим-кече, бут кийим жана сумкаларын 22% арзандатуу менен буйрутма кылсаңыздар болот. Silkway сервис сиздердин үйүңүздөргө жеткизип берет. Андыктан колдонуңуздар. Пирамида телеканалынын мекендештер тууралуу көрсөтүүнү тартуу учуру 1 июнь балдар майрамына туш келгенине байланыштуу биздин съемканын уландысы Италиянын түштүгүндөгү эң белгилүү шаарларынын бири. Рим менен Миландан кийинки 3-орунда болжолдуу түрдө 2000ден ашык кыргыз жарандары отурукташкан Неаполь шаарында өттү. Неапольда балдар күнүнө карата балдар биздин келечегибиз аталышта майрамдык иш-чара өтүүдө. Мекендештерибиздин башын бириктирип, салттуу оюн-зооктор, балдарга белектер, даамдуу меню жана көңүлдүү маанай тартуулаган уюштуруучу топ бирге ассоциациясы. Ал эми иш-чаранын демилгечиси, колдоочусу жана демөөртүүчүсү Калыбек мырза жана Алтынай айым. Иш-чаранын негизги максатын сиздер менен чогуу баамдайлык. Саламатсыздарбы? Бүт барыңарды бүгүнкү балдарыбыздын 1 июнь майрамы менен куттуктайбыз. Балдарыбыз биздин келечегибиз. Ошо балдарыбыздын маанайын көтөрүп бүгүн кичинекей иш-чара өткөрүп жатабыз. Өзүңөр көргөндөй Италияда биздин кыргыздын балдарыбыз аз эмес. Ушулар үчүн да иштеп жүрөбүз. Ушулардын келечеги кең болсун деп. Азыр 100 жакты семья келди го дейм. 100 жакты үй бала чакалары менен. Бүгүн Италияда да мондай жакшы да погода болуп отурат, күн болуп атат. Балдарыбыздын маанайы жакшы, биздин да маанайы аябай сонун. Менин максатым биздин чакан кичинекей комьюнити болсак дагы, чакан диаспора болсак дагы, балдарыбыз биздин улут салтыбызды унутпай, биздин тилибизди унутпай, биздин оюн-зоокту көрүп, кыргызча сүйлөшүп, кыргыз оюн ойноп. Биздин балдар, биздин келечегибиз, ушул балдар кыргыз тилин унутпай, бири-бирин унутпай, бир туугандай болуп, алыста. Бул кичинекей балдар биздин кыргызстандыктардын экинчи поколениясы. Ой тилектерибиз ошо кыргыздарды, мекендештерибизди бириктирип,
бир туугандай болуп жүрөлү, кыргыз тилин унутпасын, Кыргызстандын традицияларын унутпасын. Сиздерди куттуктап биз келгенге чейин атайын өкүлчүлүктөр келип кетишти. Алар кимдер? Кыскача айтып кетсеңиз. Биздер Посол келе алган жок, аны да айтып бериңиз. Жок, элчи Талабек Чолпонбекович жумушка шартка жараша келе алган жок. Куттуктоо катын жибербейди бизге. Биздин мекендештерибиздин астында ал катты окудук, ыраазычылык катын жибербейиптир. Майрамды жалгыз гана мен эмес, биздин ассоциациянын балдар болуп баарыбыз бирге өткөрүп атабыз. Калыбек Оторбаевич демеуші болуп берди. Калганын биз ушу балдар менен чогуу уюштурдук. Жакшынакай маанайда өтөт деп ойлоп атабыз. Балдарыбыз эң негизги максатыбыз бул биздин кичинекей балдар ойноп, жыргап, майрам сезип кетишсин. Мактангым келип турат. Именно ошо компания жергеси боюнча буга чейин өзү негизи Италияга келгенде кыргыздардын бардыгы эч нерсени билбей дегенде эле ушул жерге түшөт. Тамга да билбейт, сөздү да билбейт, түшүнүшпөйт, ушул жерден башташат. Ушул жерден үйрөнүп, иштеп, карыздарынан кутулуп, буттарына туруп, анан түндүк жакка кетишет. Мен көпчүлүк учурда айтам, түндүккө барып, баягы өздөрүнчө момдолду, силердин төркүнүңөр бияктан, төркүн биякта деп көп эскертем. Анан ошол компанияны дагы ошо басып айта турганым, эң бардыгына, бүт бардыгынан тил үйрөтүп, эмеге эресеге жеткерип, анан учурабызда канат байлап туруп башка жактарга, башка шаарларга, мына ушулардын баардыгы сырттан келгендер, север жактан баары ошо биздин компаниядан чыккан. Биякта турган мекендештерибиз өзүнүн жашоосун улантып келгенге байланыштуу, алар бала чакалуу болушкан, алардын келечегин ойлогон ушундай биздин өзүбүздүн улан кыздарыбыз бар экенде биз ушунчалык терең ыраазычылык айтабыз. Учубуз кура эмес экен дегенибиз ушул кыргыз элинин көкөлөтүп ушул рухун, духун бийиктетип турганга эмгектенип келген элдерибиз көп экен. Кайсы тараптан болсун. Мына Италиядан бул өкө бизди ушундай кылып атса, башка өлкөлөрдөн деле чыгып атат. Көп маалыматтардан угуп турабыз. Кыргыз эли укмуш кереметтүү эл экенибиз ушундан эле билсек болот. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, артта канчалаган кичинекей өспүрүмдөр бүгүнкү күндө кандай бактылуу балалыкты өткөрүп жатышат. Терең ыраазычылык. Сиздерге терең ыраазычылык. Алтынайдын эң чоң зор салымы бар бул майрамда. Сиздерге Наполи шаарынан чоң салам. Сиздерге арнап ушул Наполи шаарынан гүлдесте катары ырсын айын кабыл алыңыздар. Сиздер үчүн кыргыз элим. Kaydan sezmekmin hey Sibösün eger men seni. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Бул жакта мен келгениме, Италия шаарына келгениме 10 жылдын жүзү болду. 10 жылдан бери ушул иш менен алек болуп, андан сырткары ушу элибиздин биримдигине салым кошуп кел атабыз. Кудайга шүгүр, азыр буюрса элибизде жашоо жакшы бул жакта. Балдарыбыз Кыргызстанда жүргөндө өздөрүн сезишип, мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бүгүн аябай жакшы күн өтүп атат. Бүгүн 2-июнь күнүнө карабай балдарды коргоо күнүн белгилеп, ушул жакта чакан майрамдык кечени өткөрүп жатабыз. Кыргыз ассоциациясын ачып, бирге деген ушу атында бирге коюп, элдерди бириктирүү максатында жалгыз эле Неаполь шаарында эмес, бардык Италияда мекендештерди бириктирүү максатында атайын ошо бирге деген наам менен
ассоциация ачып, буюрса иштерди элибиз үчүн жасап жатабыз. Буюрса жакшы, жакшы пландарыбыз бар да калды. Бирге ассоциациясы Темирбек уулу Каниет, Элдияр Салыкбеков, Рустам, Малика, Наргиза жана башка кыргыздын чыгаан ийгиликтүү уул кыздары чогулушуп, сап башында каармандарыбыз Калыбек жана Алтынай Акилов сыяктуу биздин жарандарыбыздын Италиядагы кыргыздардын биримдигин күчтөнтүп, ынтымакка чакыруу демилгеси коомчулук тарабынан татыктуу белгиленип, жогору бааланды. Урматтуу Калыбек байке, Алтынай эже, бүгүнкү ушул биздин Италиядагы мекендештер долбооруна катышып, бизге ушул долбоорду колдоп, өзгөчө ушул Италиядагы биз келген учурда бизге болгон съемкаларды уюштуруп, андан сырткары жакшы кепкенешиңерди айтып, жаштарга үлгү болчу передачаны уюштуруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бар болуңуздар, анан алыс жерде жүрөсүңүздөр, башыңыздар аман болсун деп Калыбек байке, могу биздин атыбыздан ушундай белектер бар. Ушуларды кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Анан бул болсо биздин Авангард стиль компаниябыздын атынан кичинекей таттуулар. Алтынай эже. Кыргызстанга Италиядан салам.